Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусуна болгон иш сапарынын алкагында Каракол шаарын өнүктүрүүгө багытталган жаңы атайын техникалар жана жүргүнчү автобустары менен таанышты. Жаңы техникалар жол куруу жана оңдоо, коммуналдык кызматтарды жакшыртуу, шаарды көрктөндүрүү жана авариялык куткаруу иштеринде колдонулат. Учурда Каракол Бишкек жана Каракол Алматы багыттарында 10 автобус каттап жатат. Ал эми жакынкы аралыкта Астана, Ташкент жана өлкөнүн облустук борборлоруна жаңы каттамдарды ачуу мерчемделүүдө. Шаар ичинде жүрүү үчүн 18 автобус сатылып алынып, дагы 2 электроавтобус келери күтүлүүдө. Жыл соңуна чейин демөөрчүлөрдүн колдоосу менен кошумча 75 автобус алуу пландалууда. Бардык автобустар видео көзөмөл, GPS тректер жана кондиционер системалары менен жабдылган. Президентке ошондой эле жол куруу жана коммуналдык иштерге арналган автокрандар, экскаваторлор, жүктөгүчтөр, асфальт төшөөчү техникалар, таштанды жана суу ташуучу унаалар баш болгон заманбап атайын техникалар көрсөтүлдү. Ошондой эле учурда айрым атайын техникалар бекитилген техникалык талаптарга жооп бербей турганы аныкталды. Айрымдарында кайра сырдалган жана кол менен ширетилген тетиктер сыяктуу өндүрүштүк кемчиликтер бар экени маалымдалды. Буга байланыштуу мамлекет башчысы жооптуу кызматкерлерге жеткирүүчүлөргө карата тиешелүү чараларды көрүүнү, талапка жооп берген заводдук техникаларды гана кабыл алууну жана сапат көзөмөлүн күчөтүүнү тапшырды. Саламаттыкты сактоо министри Дамир Осмонов ачык кабинет жоопкерчилик аймагы медиа долбоорунун алкагында жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо илимий изилдөө институтуна барды. Иш сапардын жүрүшүндө министр балдар бөлүмүнүн иши менен таанышып, Тави ыкмасы менен жогорку техникалык операция жасалган бейтаптын абалынан кабар алды. Ошондой эле бейтаптар жана алардын жакындары менен жолугушуп, дарылануу жана калыбына келтирүү процесси тууралуу пикир алышты. Институттун директору Жалел Шейшеновдун айтымында, мекемеде жаңы төрөлгөн ымыркайлардан тартып чоң дорго чейин жүрөккө байланышкан бардык медициналык жардам көрсөтүлөт. Бул республикада саламаттыгы аз ымыркайларга кардиохирургиялык жардам көрсөткөн жалгыз адистештирилген борбор болуп саналат. Быйыл жаңы төрөлгөн ымыркайларга жашоосунун алгачкы айында жасалган операциялардын үлүшү 43%га жетти. Жакында институттун адистери 3 күндүк ымыркайга аз инвазивдик операцияны ийгиликтүү жүргүзүштү. Жалпысынан бул бөлүмдө жыл сайын 400гө чейин эң татаал жүрөк операциясы жасалат. Бүгүндөн тарта өлкө аймагында лицензиясы жок жүргүнчү ташыган таксистерге карата айып пулдар салына баштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкендей, бүгүн 1-июлдан тарта такси кызматын көрсөтүү үчүн тиешелүү уруксат кагазы жок айдоочуларга административдик чаралар көрүлө баштады. Тактап айтканда, белгиленген талап аткарылбаган учурда жеке жактарга 7500 сом, ал эми юридикалык жактарга 23 000 сом өлчөмүндө айып пул салынат. Учурда өлкө боюнча коомдук транспорт аталышындагы рейдтеги иш-чаралар жүрүп жатат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришкендей, лицензиясы жок айдоочулар дагы эле тиешелүү документтерди алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Жетишпей калгандар лицензия алуу үчүн кайра бара берсе болот, анткени лицензия берүү токтотулган жок деп айтылат маалыматта. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинде өткөн жыйында жогорку орто кесиптик жана дипломдон кийинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилованын айтуусунда 2026-27 окуу жылына абитуриенттерде кабыл алуу 9-класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн 6-июлда башталат. 9-класстын бүтүрүүчүлөрүн кабыл алуу негизги жалпы билим жөнүндө күбөлүк менен катышкандыктан алардын кабыл алуу өнөктүгү 6-июлдан башталат. Ал эми 11-класстын бүтүрүүчүлөрүн жогорку жана орто кесиптик окуу жайларына кабыл алуу 11-июлда старт алат, деди ал. Кыргызстанда 16 жашка чейинки балдарга жалпы жарандык паспорт берүү тартиби жөнөкөйлөтүлдү. Юстиция министрлигинен билдиришкендей, эми баланын паспортун алуу үчүн ата-энесинин биринин же мыйзамдуу өкүлүнүн арызы жетиштүү. Буга чейин 2 ата-эненин тең макулдугу милдеттүү түрдө талап кылынчу. Бул эреже ата-энелердин бири өлкөдөн тышкары жүргөндө байланышууга мүмкүн болбогон же дайыны белгисиз учурларда кыйынчылыктарды жаратып келген. Ошондой эле республикада туруктуу жашаган жарандарга паспорт аларды каттоого алган жерде эмес, иш жүзүндө кайрылган жердеги ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген.
Мындан тышкары өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал же аскердик абал режими киргизилген учурда эгерде баланын паспортунун мөөнөтү бүтүп калса, министрлер кабинети анын жарактуулук мөөнөтүн узартат. Кыргызстандын чыган уулу белгилүү актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов туулуп өскөн үй, анын өнөр-канасы жана короо жайы эл аралык деңгээлдеги музейге айланат. Бул тууралуу министрликтин катчысы Арслан Койчиев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында улуу инсандын тарыхый үйү узак жолдор бою каралбай, коопсуз абалда калган. Кыргызстандын чыган уулу Сүймөнкул Чокморов туулуп өскөн үй, өнөр-канасы жана короосу канча жылдан бери каралбай, тикенек басып, кор болуп жаткан деп жазды мамлекеттик катчы. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев Манас шаарындагы Алымкан президенттик лицензиясынын курулушун жеринен текшерди. Ведомствонун маалыматына караганда, министрлик курулуштун сапатына өзгөчө басым жасап, мөөнөттү так сактоону тапшырды. Президенттин тапшырмасы менен долбоордун сметалык наркы кайра эсептелип, оптималдаштырылган. Натыйжада курулуштун 1 чарчы метринин баасы $1103 $750 чейин төмөндө. Жалпы баасы 2100 миллион сомдон 1700 миллион сомго түштү. Башкача айтканда 400 миллион сом үнөмдөлдү. 2,4 гектар аянтка 360 окуучуга ылайыкталган 3 кабаттуу окуу корпусу, 410 орундуу жатакана жана мугалимдер үчүн 25 батирлүү 5 кабаттуу турак жай курулууда. Ошондой эле узундугу 25 метрлик бассейн, заманбап спорт залы жана эл аралык стандарттагы стадион каралган деп айтылат маалыматта. Ушул жаштар хабынын жашоосу ушундай ширин болсун деп чачып коңуздар. Ош шаарында билим алууга, чыгармачылыкка, өзүн өзү өнүктүрүүгө жана жаштардын демилгелерин ишке ашырууга багытталган жаңы мүмкүнчүлүктөр аянтчасы Жаштар креатив хабынын расмий ачылышы өттү. Жаштар креатив хабы бул жалпы аянты 700 чарчы метрден ашкан 4 кабаттуу көп функционалдуу борбор. Анда окуу аудиториялары, чыгармачылык жана медиа студиялар, ошондой эле иш-чараларды өткөрүүгө жана жаштар командаларынын ишмердүүлүгүнө арналган аянтчалар жайгашкан. Жаштар креатив хабы 2020 жылы биз ушул жерде жер тилкесин алып баштаганбыз. 1 жылдан кийин капсуласын салдык. Дээрлик 6 жылга созулду жалпы курулуш иштери. Анан бул Кыргызстандагы, мен ойлойм, мындай коркпой, сыймыктанып айтыш керек, анткени бул биринчи учур. Элдин күчү менен, өкмөттө кайсы бир бекемелердин күчү менен, эл аралык уюмдардын күчү менен ушул жаштар борбору курулуп атат. Эч ким бизге бул жерде толук спонсор болгон эч ким жок. Толук бир чоң суммасын берген эч ким жок да. Биз эң азы, мисалы үчүн, бир адам 1000 сом берсе, бирөөсү 5000, бирөөсү 100 000 берди. Ошол сыяктуу сумма менен биз ушул Жаштар креатив хабын 6 жылдын аралыгында кура алдык. Кыйынчылыктар сөзсүз болду, өтө көп кыйынчылыктар болду. Анан команда деле мисалы көпкө созулуп кетсе, командада кээде ишеним кетип калат, кээде кыйналат, ошондой учурлар болду. Анан баалар кымбаттап кетти. Бизде баштап атканда сумма 18 миллион болсо, бүтүшүнө бир 25 миллиондон ашып кетти да. Бул мебель башка нерсени кошпогондо. Ошондуктан бир топ кыйынчылыктар болду. Бунун баарын команда жеңип өттү. Жаштардын креативдүү хабы 2020 жылы Юзуф Ош коомдук уюму тарабынан демилгеленген. Расмий ачылыш аземине жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, министрликтердин өкүлдөрү, Япониянын жана Швейцариянын, Кыргыз Республикасындагы атайын жана айгарым укуктуу элчилери, эл аралык уюмдардын, бизнес чөйрөсүнүн жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Юзуф Ош коомдук уюму өзү 15 жылдан бери Ош шаарында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет жана Ош шаарынын мэриясында жаштар саясаты, ошондой эле социалдык көп бир көйгөйлөрдү чечүү максатындагы долбоорлорду демилгелеп да келишет, ал эми мэриядан көтөрүлгөн демилгелерди колдоп да келишет. Биз буга чейин Ош шаарынын мэриясында ушул 15 жылга жакын абдан көп долбоорлорду бирге ашырдык, ушул ЮНИСЕФтин колдоосунда жана Юзуф Оштун. Ошол мезгилде булар кеңсеси жок, кыйналып, бир кеңседен экинчи кеңсеге көчкөн учурларга көп болуп жүрчү элек. Анан ошо 6 жыл мурун өзүбүз атайын жаштар келгенге ыңгайлуу борбор болсо, жөн эле кеңсе болбосун, ошол кеңсеге биз менен жөн эле учурашканы 1-2 бөлмө эмес, ал жерде бүтүндөй Ош шаарындагы жаштар чогула турган, өзүнчө интеллектуалдык диалог жүргүзө турган, бири-бири менен баарлаша турган, өзүнүн
тажрыйбасын алмаша турган, өзүнүн кубанычын бөлүшө турган бир позитивдүү борбор болсо деп кыялданып жүрчү. Ошо жер сатып алганда мен таң калган болчумун. Ошо эжеке биз жер сатып алдык. Ушундай бир 3 кабат имарат курган жатабыз дегенде мен таң калгам. Мамлекеттик деңгээлде ошондой имараттарды куруу абдан болчу долбоорлор болсо, ал эми жаштар өз күчү менен кантип курушат экен деп. Бирок мына көз коркок кол батыр дейт. Жаштар ишенсе, жаштар демилгелүү, жаштар өсүп келе жаткандар мыкты экенин көрсөтүп турушат. Борбордун негизги максаты жаштардын өз шаарында өнүгүүсүнө шарт түзүү жана алардын миграцияга кетүүсүн азайтуу болуп саналат. Хабтын түзүлүшү бул идеяга ишенген адамдардын, жаштардын, уюмдун бүтүрүүчүлөрүнүн, ата-энелеринин, мугалимдердин, ыктыярчылардын, бизнес өкүлдөрүнүн, досторунун, тилектештердин, өнөктөштөрдүн, ошондой эле мамлекеттик, муниципалдык, эл аралык жана донордук уюмдардын өкүлдөрүнүн убактысы, эмгеги, ресурстары жана ишеним аркылуу мүмкүн болду. Жаштар креатив хабы бул көптөгөн жаштар үчүн мейкиндик, ар кандай мүмкүнчүлүктөрдүн мейкиндиги. Мисалы сиз супермаркетке кирсеңиз, сизде товардын түрү бар. Мына ошондой эле бул жерге жаштар үчүн мүмкүнчүлүк, билим алуу, илим алуу, адеп ахлак, тарбия алууга толтура ушундай шарттар, мүмкүнчүлүктөрдүн борбору. Анан бул жакта ар бир жашка биз сен муну кыласың, сен аны кыласың дебейбиз. Бүгүнкү жаштар көбү билбейт. Эмне кылам, мен ким болом, кайсы жака барам, кандай багытта өнүгөм. Мына биз ошол кичинекей тренингтерден баштап аларга биринчи келет. Бул жерде бир аз окуйт мисалы да. Анан өзүнө окшогон дагы башка адамдарды, саналаштарды табат. Анан командалар түзүлөт. Анан командалар менен кийин уже проекттерди ишке ашырып башташат. Ошентип алар өзүнө бизнес баштайт, балким бирөө мисалы өзүнүн долбоорун ишке ашат, өзүнө кесиптин ээси болот. Айтор ушул биз жаштарды билимден баштап өзүнүн профессионалдык бир кесибин табууга мындай жол көрсөтүүчү уюмдун максаты ошондой. Программанын алкагында Жаштар креатив хабынын расмий ачылыш аземи, анын мүмкүнчүлүктөрү жана инфраструктурасы менен тааныштыруу, жаштардын Япония жана Швейцариянын элчилери менен галстуксуз форматтагы жолугушуусу, жаштар чечим кабыл алуучуларынын катышуусунда диалогдор, мастер-класстар, депутаттардын жаштар менен подкасты жана майрамдык программа орун алды. Жаштар креатив хабынын ачылышы бул Ош шаары жана жалпы аймак үчүн маанилүү окуя болуп, жаштардын демилгеси, коомчулуктун жана өнөктөштөрдүн колдоосу менен жаңы идеялар мүмкүнчүлүктөр үчүн туруктуу мейкиндикке айланмакчы. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.